Ода Лондон, BBC саламатсыздарбы. Элер алқчыны спорт жаңылықтар менен таныштырып Гүлнара Қасманбетова. АКШ Конгрессінің шайлоосуна 4 күн қалды. Президент Трамп миграция жөнүндө маселени кайра көтөрүп чыкты. Скандинавия согуш оюндары. НАТОнун бардык мүчөлөрү кансыз согуштан кийинки эң ири аскердик машыгуу жүргүзүүдө. Жер титирөөдө сизге учкан роботтор жардам бере алабы? Технология жаңылыктары клик баяндамабызда. Президент Трамп эмки аптада өтчү Конгресс шайлоосуна карата сүйлөгөн сөзүндө миграция системасын толук өзгөртүү пландарын кортундулап жатканын билдирди. Бирок анын айткандарын жогорку кызматтагы жана өзүнүн партиялаштары баш болуп көп киши сындап чыкты. Ал арада миңдеген борбордук америкалыктар Кошмо Штаттарынын түштүк чек арасын көздөй жүрүшүн улантууда. Миңдеген аскерлер даярдыкта турат. Алар түштүк чек арага бет алат. Мексика аркылуу жөө келе жаткан качкындар душман катары көрүлүүдө. Президент Трамптын айтымында 15 000 аскер АКШга мыйзамсыз түрдө кирүүнү каалагандарды токтотууга жөнөтүлөт. Конгресс шайлоосуна саналуу күндөр калганда бул саясий маселе колдон чыгып кеткенсейт. Азыркы маалда атайын уюшкан мигранттардан турган кербен биздин түштүк чек арага келе жатат. Айрымдар муну баскынчылык деп атады. Алар күч менен Мексика аркылуу өтүп келди. Ага 2 күн мурун өзүңөр күбө болдуңар. Алардын таржымалы караңгы кишилер, көптөгөн жаш күчтүү эркек кишилер. Борбордук Америкадан араңдан жөө келе жаткан кербендин ичинде өзүн ислам мамлекети деп атаган топтун мүчөлөрү, кылмышкерлер жана жугуштуу ооруларды алып келе жаткандар бар деген эмиштер айтылууда. Бул айыптар негизсиз, бирок бир нерсе анык болду. Бул баскынчылык. Алардан коркуу керек деген пикир жайылууда. Ал эми Дональд Трамп бул тасманы таркатып, сынчылар видеону расисттик мазмуну үчүн сынга алды. Ал видеодо мигранттардын бардыгы кылмышкерлер деп айтылат. Видео тасмада мексикалык качкын 2 америкалык полициячыны өлтүрүп койгон. Андан соң Трамп демократчыл оппоненттерин бул кылмышкерлерге АКШга кирүүгө мүмкүнчүлүк бердиңер деп күнөөлөйт. Бул видеоролик элдин ачуусун келтирди. Алардын арасында республикачылар да бар. Түндүк Американын эли иммиграция маселесин көйгөй катары көрүп келет. Дональд Трамп ак үйдө көп убакыт өткөргөн жери жок. Ал үгүт иштери менен колу бошобой жүрөт. Анын экономика тууралуу жакшы кабары бар. Бирок анын иммиграция тууралуу убадалары ийгилик жаратууда. Трамптын тактикасы түшүнүктүү болду. Ал үмүттүн ордуна коркутууну колдонуп ийгиликке жетет. НАТО өткөн аптада кансыз согуштан кийинки эң көлөмдүү аскердик машыгууларын баштаган. Trident жаңчы аттуу операция Россиянын чек арасынан бир нече 100 километр аралыкта жүрүп жатат. НАТОнун бардык 29 мүчөсү Финляндия жана Швециянын аскерлери Норвегияга каршы болжолдуу чабуулга биргелешип машыгууда. Бул согушка даярдык. 31 улуттан 50 000 аскер жерде, деңизде жана абада аскердик машыгуу өтүүдө. Бул аскерий операция бир нече апта бою Норвегияда өтөт жана бул кансыз согуштан кийинки НАТОнун эң чоң аскердик машыгуусу болууда. Сценарий боюнча НАТОнун мүчөлөрүнө келген коркунучтан коргоо. Биз эң эле татаал коопсуздук маселесине туш болдук. НАТО ошого жооп кылып, бир нече муундан бери эң ири аскерий улуттар аралык операциясын ишке киргизди. Себеби дүйнө өзгөрүүдө. Демек, НАТО да өзгөрүүсү керек. Бул жөн аскердик кубаттыгына сыноо эмес. Өнөктөштөргө кол салынса, аларга деңиз, жол жана темир жол аркылуу канчалык тез жардамга келерин текшерүү. Британиянын аскердик тобу Норвегияга Ла-Манш, Германия, Дания жана Швеция аркылуу келди. Бул жерде НАТОнун күчтөрү десанттык кеме жана аба күчтөрү аркылуу душман кол салган учурдагыдай биригишти. Москва болсо аны Орусияга каршы машыгуу деп атады. Бирок алар Орусиянын өзүнүн ири Восток машыгууларын дыкат күзөтүп турушту. Анда Москванын айтымында 300 000 жоокер катышкан. НАТО Орусиянын чек арасынан 100 километр алыстыктагы бул машыгуу провокациялуу мүнөздө эместигин айтууда. Бирок муну менен Альянс өзүн коргой аларын билдирди.
Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка жаңылыктарынын тизмеги. Жогорку кызматтагы түрк расмий өкүлү, журналист Жамаль Хашогги Стамбулдагы Сауд Арабиясынын консулдугунда өлтүрүлгөндөн кийин анын сөгү кислота менен эритилгенин айтты. Хашогги өлтүрүлгөнү бир айдан кийин президент Эрдогандын кеңешчиси бул жалгыз тыянак болуп жатканын билдирди. Саудиялыктар маркумдун сөгүнө эмне болгону тууралуу маалымат берген жок. Кошмо Штаттар менен Кытайдын ортосундагы соода согушунда алгылыктуу жылыш болору үмүт жаратып, Азияда жана Европада баалуу кагаздардын баасы көтөрүлдү. Буга Дональд Трамптын президент Си Цзиньпин менен конструктивдүү сүйлөшкөнү тууралуу Твиттерине жазганы себеп болду. Йеменде хусит козголоңчуларынын лидери Мохаммед Аль-Хутини Сауд Арабиясы Жамаль Хашоггини өлтүрүп, дүйнөгө ырайымсыз жүзүн көрсөттү деп айтты. Ал арада саудиялыктар баштаган коалиция башкала Санада жайгашкан аскердик базага абадан сокку урду. Козголоңчулардын колундагы Ходейда портунда да ок атышы болду. Айга биринчи учуп барган астронавт Нил Армстронг чогулткан сувенирлер үстүбүздөгү аптада аукционго коюлат. Анда НАСАнын скафандры, космоско учкан үчүн берилген медалдары баш болгон 2000 буюм сатылат. Армстронг 1969 жылы айга учуп тарыхта калды. Ал 2012 жылы дүйнөдөн кайткан. Гаджеттер жана роботтор кишинин жашоо образын кантип өзгөртүүдө? Технология жаңылыктарын апталык клик баяндамасынан көрүңүз. Бүгүнкү алгачкы жаңылыгыбыз. Бул учуп жүргөн робот сизди жер титирөөдө сактай алабы? Delphi деп аталган роботту жасоо үчүн курт кумурскалардын учуу ыкмасын изилдешкен. Акылдуу роботтун уюктарына навигациялык датчиктер орнотулган. Анын жардамы менен табигый кырсыктардан аман калгандарды издөөгө болобу? Apple компаниясы жеңил ноутбугун бир нече жылдан бери өзгөрүп эгилген MacBook Air акыры жаңыланганын билдирди. Эң негизгиси экранына чейин жаңыланганында. Компания мындан тышкары жаңы Mac Mini жана толугу менен кайра өзгөртүлгөн iPad Pro'ну презентация кылды. Бирок адамдар аны сатып ала алабы? MacBook Air'дин баасы $1199 акш долларынан башталат. Жакында норвегиялык поштачылар жумушсуз калышы мүмкүн. Анткени көчөлөрдө өз алдынча кат жеткирүүчү робот сыноодон өтүүдө. Норвегиялык пошта кызматы Buddy Mobility'нин жетекчиси жаратуучулардын айтымында, почтачы робот күнүнө 100 адамга кат жеткирип бере алат. Тилекке каршы робот катты кутучага салып кое албайт, бирок анын ордуна тиркем аркылуу билдирүү жөнөтөт. Андан кийин катты роботтун кутучасынан келип алып кетсе болот. Футбол. Эртең Англис премьер лигасында Манчестер Юнайтед Борнмаус менен беттешет. Ал эми Лестер Ситинин менеджери Клод Пюэль командасы Кардиф командасы менен беттешүүнү чечкенин айтты. Тик учак кырсыгында клуб ээси каза болгондон бери бул алардын алгачкы оюну. Новак Джокович жана Роджер Федерер чейрек финал оюндары алдында Париж Мастер турниринин өнөктүгүн улантышты. Күндүн алгачкы матчында россиялык Карен Хачанов германиялык Александр Зверевти 6-1, 6-2 эсебинде жеңди. Кийинчерээк Джокович Марин Чилич менен, Федерер Кей Нишикори менен таймашат. Мурунку алим чемпиону Усейн Болттун австралиялык Central Coast Mariners клубуна кирүү аракети ишке ашпай калды. Клуб Болт менен ылайыктуу коммерциялык келишим түзө албаганын билдирди. Байкоочулардын көбү Болт футболдо шыгын көрсөтө аларынан күмөн санашат. Жаңылыктар соңунда дүйнө элдеринин көптөгөн кызыктуу тамак ашы болот эмеспи? Бирок алар элдин баарына жага бербейт. Швецияда кишини ренжиткен азык-түлүк көргөзмөсү ачылды. Мисалы, бул сырдын ичин атайын кургаттып туруп жешет. Мындан тышкары көргөзмөдө кургатылган, туздатылган же куурулган чегиртке, курт-кумурска жана түркүн жаныбардын кайнатылган башы көзүн көрсө болот. Кыргыздар сыйып тамак катары койдун башы көзүн тартып эле жүрөбүз го. Эмки апталарда жолугушканга чейин саламатта калыңыздар. Сиздер менен Гүлнара Касманбетова болду.